Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен достор. Бүгүн 9-число 6-ай 2022 жыл Москва аксы боюнча кечки 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, группаларга бөлүшүп коюңуздар. Границага кирди чыкты кылам дегендер үчүн бир жакшы маалыматты сиздер менен бөлүшүп кетейли. Билесиздер, 70 канча миң жарандын ичинден чорный список Россия территориясындагы баягындай административный штраф менен жүргөн биздин жарандардын 48 миң жаранды кара тизмеден миграция служба тармагынан чыгарды. Анан бул байкелерибиз границага ушул автоунаасы менен Москва шаарынан каттап атат. Учурда биз бир сыйра айланып келели. Менде азыр клиенттерим даяр, буюрса даярбызбы? Даяр. 3 клиентим бар. Мен границага бир сыйра барып келейин. Сиздер болсо, таанышыңыздар болсо, границага чыгам деген группаларга бөлүшүп, статусуңуздарга коюп алсаңыздар дагы болот. Анан калган маалыматты бир 30 секундтун ичинде беребиз. Бисмилла. Альфард. Кайсы? 2009. Так, кеттик эми. Охо, бар жогу. Бардык эшиктери электрический го. Сиздер границадан чыгып кара кире бериңиздер, а? Үч жерде туруп турабыз деп коеюн. Туугандар, байкебизди таанып калдыңыздар. Мурдакы видеолордо үйүнү сатка коюп, анан границага чыгам деп ушундай видео киргизгенбиз. Буюрса үйү сатылыптыр. Жакшы сатып алдыңызбы мына? Жакшы. Границага кирди чыкты кылабыз дегендер үчүн кандай маалыматыңыз бар? Жакшылап мындай чөткө бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот. Анан өзүңүздөр кайсы стоянкадан, кайсы метродон каттап атасыздар? Барам дегендер үчүн кайсы метрого барыш керек, кайсы телефонго чалыш керек. Эми телефонду экранга коюп коебуз. Эми мындай ошол кирди чыкты боюнча. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, мусулман муртугандар. Сиздерге маалымат берип коеюн деп чечтим. Жакында эле 48 миң адам кара тизмеден Нурмбек айткандай чыгарды. Ошол адамдар кеңири границадан кирип чыкса боло берет. Биз анализдеп эжен алып чыктык, барып алып келдик. Кара тизмедеги адамды. Андан кийин эки баланы алып барып келдик. Бир жакшыны барып келишти. Без проблем эле, эч кандай кыйынчылыгы жок эле, жакшы эле барып келишти. Андан кийин 2-3 рейс кылдым. Жакшы, ондан бери 4 рейс болду. Барлыгы жакшы, накайлы барып келишип атат. Анан мага чалгандар болуп атат. Ошол кара тизмеде сиздер текшерип бере аласыздарбы ошону тастыктап? Бекерби же канча? Бекер. Если полный отчет деген канайсың миграционный немеден полный отчет сураса, ошол 200 рубль болот. А так просто черный спискада баруу жокпу деген текшерген, ал бекер. Ал өзүңүздөр дагы текшерсеңиздер болот. Дагы барып кошуна. Стоянка кайсы жерде? Стоянка метро проспект Мирада. Биз күнүнө каттайбыз. 3 адам, 2 Альфард, 1 Toyota. 3 адам каждый барып келебиз. Без пострет. Жол кире акысы канча болуп атат? Жол акысы 6 миң рубль. Бизге бере турган акча, нар жака границага 2 миң рубль. Нар жакта местныйлар алып кирип алып чыгат. Азыр бүт бардык таксилер эле ошондой. Башкаларга дагы ишенбеңиздер. Мисалы 6 миң рубльге барып келем дегендерге тактап сурап алыңыздар. Мен мисалы менде барасыздарбы, башка да барасыздарбы, тактап сурап алыңыздар. Бүт эле Москва боюнча сена бирдей эле коюлган. Жакшы. Ийгилик. Болдук шайта же дагы барбы? Жакшы. Эсен аман каттап туруңуздар. Бөдө кырсыктан сак болуңуздар, өзүңүздөр да этият болуңуздар. Так, туугандар, ушул машиналар менен каттайт экен, мынакей. 7-местный Toyota Alphard билесиздер. Эң мягкий машиналардын бири. 7-местныйлардын ичинен эң мягкий машина, эң комфортабелдүү, бийик, 3 адам ортого артына кеңири отурат, чем башка автоунааларга караганда, чем Estima'га караганда, Step'ке караганда Alphard S Alphard. Эмеси дагы бийик. Башыңызда тийбейт. Азыр көрдүк. Мына ушундай кимге керек болгон болсо
пайдасы тийген болсо биздин максатыбызга жеткенибиз ошол. Группаларга бөлүшүп койсоңуздар, сиздерден Аллах өзү ыраазы болсун. Биз сиздер менен коштошобуз. Ийгилик барыңыздарга.